Саламатсыздарбы, жалпы факт KG YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Биз азыркы учурда Сокулук районуна караштуу Военно-Антоновка айылындагы таштандылардын борборунда турабыз. Негизи бул жерге таштанды ыргытууга болбойт, бирок ошентсе дагы мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жакта бир нече деген тонналаган таштандылар жатат. Бул жер өтө жийиркеничтүү жана сасык болгондуктан ушул айылдын тургундары социалдык тармактарга сүрөттөрдү, видеолорду бир нече жолу киргизишкен. Бирок жергиликтүү бийлик эч кандай чара көргөн эмес. Өзүңүздөр көрүп тургандай, таштандылардын саны күндөн күнгө өсүп жаткан учуру. Бул жер жолдун боюнда эле жайгашкан. Ар кандай буюмдар, техникалык жабдыктар, аларды кубаттоочу батарейкалар жана башка баарын тапсаңыз болот. Айыл тургундары бул жерге адамдар келип иштей турганын айтышкан. Чындыгында эле чогултулуп байланган картон, пластикалык буюмдарды көрдүк. Кокус күн ысыганда батарейка жана башкалар жарылып кетсе, адам өмүрүнө коркунуч келбейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Бул маселе боюнча Военно-Антоновка айыл өкмөтүнө барсак, башка жакка алып барууга мүмкүнчүлүгүбүз жок деп билдиришти. Эми мыйзамсыз ушул жерде мурда бир отведен болгон, Союз учундачы. Ошондон бери эле ушул бир точкабыз бар. Башка ошол жерден трамбовать этип, эки жагын жыйнап, только айылдын эле чыккан таштандыларын чыгарабыз. Тегереги тосулуу, сырттан багы төгүп кетпесин депчи. Бирок биздин башка чыгара турган жерибиз жок. Бир эле ушул точка, баягы Союз 96-жылдан бери ушул точка берилген. Ал мыйзам эмеспи, анын баарыбыз экотехникага жазганбыз, мыйзам эмес бербегөчү. Башка такыр место учакта мындайчы таштанды чогулта турган. Адам экенбиз да, биз аны тосконбуз, сурообузга түшүнүп. Аны тосуп, тегере ограждение кылып, баягы кулпу коюп, ошентип атабыз. Биз азыр таштанды таштоочу жайдын кире беришинде турабыз. Бул дарбаза менен мүрзөгө дагы кирсе болот экен. Өзүңүздөр көрүп тургандай ачык эле болуп турат. Бизге айыл өкмөттөн кулпуланып турат деген маалыматты айтышкан. Ар ким эле келип таштандысын ыргытып кете берсе болчу да экен. Андан сырткары таштанды жайды тосуп турган эч кандай тосмолорду көргөн жокпуз. Түнкүсүн таштандыларды өрттөшөт. Андан чыккан жагымсыз жыт айылды аралап жөнөйт. Бул аймакка жакын иштегендер бир нече жолу арызданышканын, бирок эч кандай майнап чыкпаганын айтышты. Биздин бул жерге көчүп келгенде могул жак бүт бар мусор болчу да. Анан бул жерде атайын жаап алганбыз, биздин границада могул жарчы. Анан бул жакка келип мусор төккөндөр келип тийип берет бизгечи. Бул границаны не жаптыңар, анткени бул жак биздики деп. Могу биз отурган жердеги мындай мусор болчу. Өзүңүздөр көргөндөй эле мынакей. Могу шагылдар төктүрүп, топурак төктүрүп, уже мусорду жапканга аракет кылып атабыз. Күндүзү анчалык деле келбейт машиналар бул жакачы. Основной түнкүсүн жанагындай мояктан силип соргон камноздор келип туруп, могу көккө менин аркасына бар эле төгүп салат. Алар менен биз канча кырылыштык. Именно могу жай убагында да. Жайында эрте жазачы. Алар келип ушул жерге төгөт, анан айтабыз, бул жакта мүрзө турса бир аз тазалык сактайлы десең, алар бул уже айтып берип уже өтпөйт да ал сөзчү. Оң кулагынан кирет, сол кулагынан чыгып кетет бул жактанчы. Негизи тура эмес эле жерге жайгашып калган мусорчу. Бизге деле зыян, ушу бул жакка деле зыян. Мындай өзүңүздөр деле көрүп атасыздар да, бул жактан не бар экенчи. Өтө эле кыйын нерсе. Могу көк бутка турган жерден атайын кастырып саламыз, атайын кирбесин депчи. Өтпөсүн ар жака, башка жактан жооп атса деле мейли, бирок бул жагы менен каттабасын депчи. Тура эмес эле жерден могу жерден катташчы. Атайын кастырып неме кылып салдык элек, кайрда кайта могу эмен трактор келип түзөп берип салды. Жолду ачып берип койду. Айыл өкмөттүкү билбейм точно кайсы жактык экенин. Алар не жаап атасыңар, биз атайын кастырып койдук, машина өтпөсүн деме алсак, бул жак айыл өкмөттүкү ушундай депчи. Если арызыңар болсо ошол жакка барып кайрылат. Ал жакка барып кайрылганда эмне толук дейм да. Ошо болгон ошол. Сиздер бул жакта эмне кыласыздар? Биз жакта өзүбүздүн запчастьыбыз бар. Чоң машина, база, автобаза. Ошо биз келгенде баштаганбыз, толтуруп антип уже бодайын көрсө тазалыкты секинден карап алып кетип атабыз да бизчи. Нары көздөй. Анан кээ бирлер бар да, эмне үчүн бул жакка келип туруп алдыңар, анан минтиңер деген адамдар анчалык эмес, бирок бар, бир аз. Немечи, бул жака айыл өкмөтүнө барсак 3 эле машина кирет, калганын киргизбейбиз деди да. Кандай ушул жагынан мындай? 3 эле машина калп ал.
Ал 3 машинасы көрүп жүрөм мен деле 3 машинасычы 3 зили бар. Алар келет. Алар кеткенден кийинкисин ушул жакта мындай жеңил машиналар да жанагындай основной. Ошолор келип төгүшөт. Воротасын жаап кайтарышпайт, а? Воротасын жаап кайтарбайт. Мен кээде бул жактын воротасын жаап, бул жагы менен да ачып кетем, мындайдан да кирип койдум да. Эки жак менен каттай бербеспизчи. Дайыма эле ачык турат. Дайыма эле ачык турат. Воротасы жаап эме дегенин мен жабылганын көрө элекмин ушуга чейин. Уже бизге келгенибизге 1 жыл болуп калды буюрса. Ошондон бери жок. Силерге мындай сасык жыттары келип жаман болуш керек, э? Негизи келет, да майла жок. Келип отурукташып алгандан кийин башка вариант деле жок го дейм. Бирок колдон келишинче тазалыгын карап атабыз эми бул жакта. Жана социалдык тармактарга чыгарып жатып өрттөнүп, кечкисин көбүнчө. Кечкисин өрттөт ушул жерчи. Бирөө бар. Ошол мен карайм дейт да, анан кийин карасаң нормальный карады, антип өрттөбөй, нар жакка түртүп салды, мынтип сал десең, анын түрттүргөндө эмне ушул жерге өрттөбөйүн деп өрттөбөт уже. Могул жакта айылды каптайт да. Могул жак. Полк, военный ушул жактар полгунда капкара түсүнүп чыгат кээдечи. Эми кармап өзүбүз деле көрдүк, сөткө тартып баягы эскертүү кылыпчы. Жөн эле бизге окшогон жарандар да келип алып эле эми баягы Хатамыч края дегенде эле келишип эле ошентип адамдардын аң сезимин өгөч керек да. Бирок эми мурункуга караганда порядок болуп калды. Биз участковыйлордон дагы ошентип бир анда-санда дежурный кылып ошентип отуруп. Анан эми баягы күнүзүн экен, түнүзүн экен баягы адамдар жок да, анда-санда болуп калат. Кайра өзүбүз чыгарып тура келет. Эртеси өзүбүз чыгарып кайра ишине киргизебиз. Керемет айылдын мындай мышык ыйлай турган абалга айланып баратканы өкүндүрөт. Эгер таштанды ушундай темпте көбөйө берсе, военный Антоновка таштанды айылга айланып, жашоочулардын ден соолугуна олуттуу таасир тийгизери талашсыз.